Салам бардыңыздарга, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге кара зиренин майынын организмге болгон пайдасы жөнүндө айтып берем. Бул май бирден бир эң пайдалуу май болуп эсептелинет. Бул майдын составында көптөгөн минералдык заттар, витаминдер бар. Атап айтсак, составында омега-6, омега-9, пальминт майлары, А, Д, С, В1, В2, В3, В6, В9 витаминдери, калий, натрий, марганец, темир, селен, цинк, фосфор заттары бар. Эң эле биринчи очередде иммунитетти күчөтөт бул май. Бронхитте какырыкты чыгарат. Ревматизм ооруларында, ичеги карын жолдорунун ооруларында эң пайдалуу май. Составында бул майдын тимохинон деген зат бар. Бул зат рак клеткаларын жоготот жана рак клеткаларынын пайда болуусуна тоскоол болот. Бул майдагы тимохинон затынын ракка каршы эффективдүүлүгүн америкалык иммунобиологдор иммунобиологиялык лабораторияда иммунобиолог адис окумуштуулар далилдешкен. Кара зиренин майы глистерге каршы күрөшөт. Паразиттер бул эң организмдеги олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Организмдеги паразиттер көптөгөн өнөкөт оорулардын башаты. Ошондуктан мезгил менен организмди тазалап туруу керек. Элдик медициналык ыкмалар менен кара зиренин майы эң эффективдүү, паразиттерди жоготуучу эң эффективдүү май. Бул майдан 1 чай кашык эртең менен ач карын, кеч 1 чай кашык ач карын тамактан мурун ичүү керек. Балдар жарым чай кашык ичүүсү зарыл. Бул майды ичкенден кийин ооз ачуу таамданып калат. Ал үчүн аркасынан 1 чай кашык балды жеп коюш керек. Кара зиренин майы эми башталып келаткан гипертония ооруларынын биринчи стадиясын аяктырат. Жүрөк кан тамыр ооруларында абдан пайда, аллергия ооруларында, өттү айдоочу касиетке ээ өнөкөт бөйрөк ооруларында, эркек жана аялдардын ооруларында, аялдардын мастит ооруларында эң пайдалуу, жараны айыктыруучу касиетке ээ. Эми бул кара зиренин майын айта берсек пайдасын абдан көп. Кара зирени пайдаланыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Каналга жазылып кетиңиздер.